Өтүп бара жатканда укмуштуудай кооз, аталышы да өзгөчө эс алуучу жайды көрсөңүз керек. Ооба, ал Гавайи деп аталат. Ал эми Ош облусунда эң ири базар Кара Суу экенин жакшы билебиз. Мына ушул эки жердин айланасында ар кыл ушак кептер чыгып жатат. Анын бири бул УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз Гавайи менен Кара Сууну тартып алды деген сөздөр да бар. Бул маалыматтын чын төгүнүн сиздерге аныктап беребиз. Эфирде мен Сыймык Марат уулу, бизди аягына чейин көрүңүз. Сөзүбүздү Ош облусундагы эң ири базар Кара Суудан баштайлы. Алгач кыскача маалымат айта кетсем, Кара Суу базары Т-80 жылдары салынып, ошол кезде аянты 12 эле гектарды түзчү. Жыл өткөн сайын базардын аянты кеңейе берип, 2 эсе чоңоюп, 24 гектарга чейин жетти. Союз ыдырагандан бери бул базар ар кайсыл колго өтүп кеткен. Балким ушундан улам болсо керек. Кара Суу базары буга тийиш же тигиге тийиш деген ушак айыңдар чыгып келет. Бир кездери бул базар маркум депутат Баяман Эркинбаевдики деп айтылса, кийин Райымбек Матраимовдуку деген сөздөр эл арасында чыккан. Эми Кара Суу базары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймураз тартып алды деген кептер тарай баштаган. Бул ушак айыңдар коомдо былтыркы жылдан баштап айтылып калды. Себеби эмнеде деп ойлойсуз? Анткени өткөн жылы Кара Суу базарын мамлекеттин карамагына өткөрүү аракети күч алган. Убагында жерди мыйзамсыз менчиктеп алгандар эми мамлекетке кайтарууга караманча каршы болуп жатканын базардын башчысы айтып берди. Биз ошо 12 гектар болгон базардын 5-22-синде отурабыз, 6 гектар 80 сотигинде сот жүрүп атат. 6 гектар 80 сотикте сот жүрүп атканын негизинен ал 5-6 кишинин колуна өтүп кеткен. Анын ичинен 5 сотик жер бир 30 кишиге майдаланып берилип калган да. 30 кишиге деле жетпейт. 30 киши же может 40 киши болушу мүмкүн. Калганы 5 эле кишинин колунда турат. Ошо 30 киши биз ар кандай шарттарды берип атабыз. Биз стройканы баштагыла көрөлү, бул жерге курулбайт. Биз стройканы да баштап бердик. Ичинен бекер берели деп атабыз. Же башка жерден жер берели, биздин жерди бергиле, базардын ортосун мыйзамсыз эле. Нурбек Ергешев базарда жерди мамлекеттен ижарага алып, салык төлөп иштеткендердин саны 2000 экенин айтып, ошол эле кезде 3 аял мындан баш тартып, элдин башын айлантуу аракетинде экенин кошумчалады. Ошол жерден 3 биздин эжекебиз бар, ошо базардын ичинде частник бизге карабайт. Менде 2000де соодагер отурса, баары тынч эле отурат, баары иштеп атат. 2012-жылкы тарифте отурабыз, көтөргөн да жокпуз. Ошо 3 эжекебиздин балдары милицияда иштейт экен. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Каалаганда элди чыгып үгүттөйт, каалаганда чыгып ушак таркатат, каалаган жерге барып, жанагы акипресстерге барып, жалган жанагы маалыматтарды берип атышат. Ошодон ызычуу көбөйүп келет. Жогорудагы 3 аял базардын мыйзамдуу жолго кайтышынан пайдасы азайганбы? Айтор ким билсин?
Алар Ташиевдин баласы Таймурасты Кара Суу базарына байлап, жөө жомокторду токуй баштады дейт Нурбек Эргешев. Ошону айтып атпайбы, 6 гектар 80 сотик сот жүрүп атат фонд кошумчалыгы менен. Ошол жерде отурган адамдар интриганы чыгарып атат. Аяка жабыштырып атышат, бияка жабыштырып атышат. А сотту күч керек берди. Сот кандай чечим чыкса ошондой болот да. Ана зарайын алып калыш үчүн аларга деле туура түшүнүш керек. Мындай караганда 20 жылдан бери жеп жүрүп, 25 жылдан бери жеп жүрүп, нанын бүгүнкү күндө бирөөгө берип коёмун деген может ойдо чыгып атышкандыр. Эси кезде бесин бер дейт бизде Кыргызда. Жер мамлекеттики болуп келгенби, мамлекетке кайра кайтарып бериш керек. Албайт турбайбы? Конечно, келишсек болот да, салыкты төлөсүн, мамлекеттин өзүнүн тарифи бар, ошону төлөсүн. Бүгүнкү күндө алар менчиктеп туруп эчтеке төлөбөйт, төлөсө налоговойго барып кичине бирдеке төлөп коюшу мүмкүн. Тилекке каршы базардагы 3 аялдын тилеги ташкап, Ташиевдин уулунун Кара Суу базарына кымындай тиешеси жок болуп чыгыптыр. Ал эми базар ээси буга аттен кылып жатат. Себеби Таймурастын базарга тиешеси болсо, анда кем карштарын айтып алмак экен. Мен ал баланы көрө элекмин. Мен интернеттен бир жолу көргөнмүн, көрө элекмин. Өзү ошо көрсөм жакшы болот эле, жолугуп сүйлөсөм жакшы болот эле. Чынын айтканда, жардам сурайын дегем. Кайсы бир жолдору менен мына Камчы Кыдыршаевичке да чыгып, иштебеген органдар боюнча арызданайын дегем. Эми биз президентке жетпей эткенбиз. Премьер-министрге да кат жаздык, ал да бошобойт экен. Өзүбүздүн жетекчибизге келебиз. Ал аракет кылып, ар жак бир жака жазат. Органдын чамча органдар укпай атат да. Бизди жакшы карай албай атат. Экинчи жылга кетип атабыз. До сих пор соттор бүтпөйт да. Ызычу ошондон чыгып атат. Бир жаңсыл сот бүтсө, уже бир жаңсыл отурмакпыз. Либо бизге дагы элдер асылмак эмес, фонд кошумчалыгы тынчыраак отурмак. Биз мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна кайрылып, Кара Суу базары мамлекеттикиби же кимдики деген суроону салып көрдүк. Бирөө жарым басып алды, же бирөө колдонуп атат деген сөз ал чындыкка дал келбейт. Мамлекетке төлөнчү төлөмдөрдүн баары төлөнүп, толук мамлекеттин карамагында турат. Келишимдин негизинде иш жүрүп атат. Мамлекеттик ишканага тапшырма берилген инвестиция тартуу боюнча. Ошонун негизинде көптөгөн сүйлөшүүлөр жүрүп, Кара Суу соода базары жоопкерчилиги чектелген коомдон сунуш келип, дээрлик 1 миллиард 100 миллионго инвестиция тартылып, мамлекеттик жеке өнөктөштүк келишими түзүлгөн. Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын ысымы дагы бир жерде айтылууда. Ал Гавайи салуу борбору. Эсиңиздерде болсо керек, бул жердин ээси былтыркы жылы курал-жарак, оқ-дары жана жардыруучу заттарды сактаган деген айып менен кармалган эле. Ошондон кийин эле Гавайини Таймурас тартып алды деген кептер токтобой келет. Биз эс алуучу жайдын кожоюндары менен байланышып, чын эле Таймурас тартып алдыбы деп кызыгып көрдүк. Азыр бул жайдын башчылары Казакстанда жүргөндүгүнө байланыштуу жолугуп алган жокпуз. Ошентсе да Гавайинин башчысы Таймурас менен эч кандай байланышы жок экендигин айтты. Биз сиздерге такталган маалыматтарды айтып бердик. Ал эми Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас тигини муну тартып алды деген сөздөр жөн эле жөө жомок. Элди дүрбөлөңгө салуу жана жаман көрсөтүү экени аныкталып отурат. Сиздер менен мен Сыймык Марат